Бул жакта президентибизге биринчиден маалыматты туура эмес беришкен. ГОБУДнын жетекчиси Азамат Исраилов ушул жылдын башында өзү айткан, Кыргызстанда оң урлуу унаалардын долясы 10% деп. Ал калп 10% эмес, 10%дан көп. Официалдуу түрдө 17%. ДТПга катышкандар оң урлуу унаа менен 25%. То есть көп болуп атат деп айтып атат. Эми санап көргүлө. 10% деп айтып атат. Чындыгында официалдуу түрдө 17% регистрация болгон. Неофициально 25-тен 30%га чейин Кыргызстанда оң урлуу унаалар көчөгө чыгып ишемерсиңер санап көргүлө. Экинчиден, президент айтып атат 70-80% деп. Президент — это первое лицо, это лицо государства, официальное лицо, эң биринчи адам. Айтканда, ушундай статистиканы келтиргенде эме бар, официальный статистиканы бере турган органдар бар, бардык цифралар президентке бериш керек эле, бирок бул жерде менимче МВД президентке туура эмес маалыматты таратып, туура эмес маалыматты өткөзүп берип, ошол туура эмес маалыматтан улам президент ушундай сөздү бүгүн айтып чыкты. 70-80% деп. Мен бул нерсеге кошулбайм. Өзүм оң урлуу унаалар менен сол урлуу унаалар менен ДТП болгондорун күн сайын мага жиберишет. Өзүм дагы кандайдыр бир деңгээлде анализ бул тууралуу кылып келе жатам. Жана ошондой эле МВДнын официалдуу өзүнүн айткан жагында бар. 60% оор ДТПлар оң урлуу унаалардын катышуусу менен болот деп. Бул кайсы жерде болот? Бул өзгөчө трассаларда. Эми трассаларды карап көрүңүздөр. Урматтуу эл журт, Бишкек Ак башы, Бишкек Талас, Бишкек Ош каттаган таксилерге барсаңыздар, 80 эмес 90% оң урлуу унаалар. Эстималар, Альфардтар, Стептер жүрөт. Жана ошондой эле кайсыл жерде канча унаа жүрөт, ошонун канчасы бир сааттын ичинде канча пайызы оң урлуу унаалар, канчасы сол урлуу унаалар. Бул жанакы шаар аралык таксилердин санын карап көргүлө. Кайсы жерде ким оокатты көп кылса, ошол көп, ким көп иштесе, ошол көп адашат деген бар да. Анткени ким адашпайт, ким эчтеке иштебей үйүндө эле жата берсе. Мендеги маалымат боюнча мынтакташ керек. Бишкек шаарындагы таксилердин 60% оң урлуу унаа дейт. Анда эмне үчүн Бишкек шаарында 60% ДТПлар оң урлуу унаалар менен болбойт? Эмнеге ГОБУД 25% деп берип жатты эле. Бүгүнкү күнү эмнегедир 70-80% деп айтып атат. Президент эч качан бир нерсени өзү эле айтып койбойт. Ага ошол МВД берген маалымат боюнча айтылат. Менин билишимче, бүгүнкү күндө президентке жалган маалыматты берип коюшту эптеп, оң урлуу унааларды киргизбеш үчүн. Президент айтып атат, жол кырсыктарынан согуштан дагы көбүрөөк адамдар өлүп жатат деп. Президенттин указын ошол эле МВД эмне үчүн аткарбайт? Эмнеге ошол МВД кызматкерлери указды аткарбаса, президенттин сөзүн укпаса, адамдардын өмүрүн сактабаса, адам өлүмдөрүн токтотпосо, эмнеге ошол жакта отурушат? Эмнеге иш чараларды уюштуруп, жасап, бул нерсени токтотпойт? Эмнеге дагы эле адам өлүп атса, ошол нерсеге чыдап коюп, макулдайм, өлө берсин демиш болуп жатышат? Ушул суроо мени көп уктатпайт да. Эми карап көргүлө. Бул нерсени мен критикалаган жагым дагы бар, айткан жагым дагы бар, жана ошондой эле мен бул нерсеге чечим дагы берип атам. Бул нерсени мен бир канча ирет аракет кылып көргөм, айтып да көргөм, массалык маалымат каражаттары тууралуу да айтып келем. Айтор кайсыл жерден элге чыгып сүйлөй турган болсом, кайсыл жерден үнүм жеткизе турган болсом, айтып келем, айттырып да келем. Кыргызстанда өлүмдү токтотсо болот, оңой эле нерсе менен. Бул жанакы точка А, точка Б, бул автоматизированный снижение скорости. То есть Сосновкада бир камера турат, азыр уже бар ал жерде, Сосновкада. Ал Кыргызстан боюнча бүттүк жерде бар. Экинчи этап менен безопасный город менен кирет. Ошол жерге эле программный обеспечение киргизип коюш керек. Эмне себептен МВД ал нерсеге каршы болуп жатышат? Мен өзүм жеке бул суроону бергенде
ошол ГОБДнын жетекчисине мага ушундай жооп берген: бизде андай кылсак болбой калат, мыйзамга туура келбей калат деп. Мыйзамды ким жазат? Мыйзамды жогорку кеңештин депутаттары жазат, мыйзамды президентибиз кабыл алып берет. Ошол сыяктуу эмне үчүн адамдардын өмүрүн сактай турчу мыйзамдар боло турган болсо ошол жерге өзгөртүү киргизип койсок болбойт. Болот албетте. Эмнеге каршы болуп жатышат? Каршы болгон себеби бир эле. Эгерде точка А, точка Б Кыргызстанга кирип кала турган болсо, анда азыр трассаларда өзгөчө мына көлгө баратканда мына боомдо турушат, дети каттамага жетпей турушат дайыма, көлгө Ош көздө баратканда турат, Таласта турат. Ушуна трассалардын ортолорунда эч кандай эч жерде бурчтарда жашынып ГАИ кызматкерлери турбай калат, себеби алардын кереги жок болуп калат. Адам жаңылат, адам алданат, адам человеческий фактор деген бар. Бизде коррупция деген ушундай өнүккөн. Бизде азыр ишенип болбойт. Качан коррупцияны жоюлат, ошондо биз ишенсек болот. Ага чейин автоматташтырылган системаларга биз ишенебиз. Камера алдабайт. Мына Кыргызстанда мына безопасный городду киргизгенде биринчи күнү мен Восток Беште баратканда чүй менен баратып Алматинкага жеткенде Аламгилди көздөй маршруткалар экинчи, үчүнчү катар менен кайрылып бурулуп кетчү эле. Биринчи күнү мен ошол жерде безопасный город иштеп баштаганда ошол жерде жүрүп калам, көрүп калгам. Эми Алматинкадан баштап Айтматовго чейин, берги Талай базарына чейин маршруткалар сол жакта капталга тизилип калган. Бул эмнени айтат? Бул качан компьютер адамды көзөмөлдөп баштаганда адам билет ошол компьютер соодалашып чечип кете албасын. Ошол себептен мыйзамды бузбай калышат. Ошол сыяктуу эле бизге точка А, точка Б, бизге аба кандай керек болсо, күн кандай керек болсо, тамак ичиш кандай керек болсо, Кыргызстандын адамдарын өлүмдөн сакташ үчүн бул нерсе тез аранын ичинде киргизилиш керек. Баткенде окуя болуп кетти, мына канча деген биздин жигиттерибиз каза болду, билесиңер. Бирок жолдон Баткенде каза болгон жарандарыбыз 60ка жакын болуш керек. Мына 3 күн мурун Кыргызстанда официально бир күнүн ичинде 22 адам каза болуп кетти жол кырсыгынан айынан. Эми элестеткиле, ушунча адам өлүп атса, эмнеге бизде иш чара көрүлбөйт? Эмнеге МВД унчукпай отурасыңар? Ушунчалык адамдын өмүрүн сактай турган болсо, бул биринчи жагы япошка боюнча. Эми экинчи жагын карагыла. Президент айтып атат, оң рулдуу унаалар Кыргызстанга керек эмес, адамдар өлүп атат депчи. Жана башка жагын карап көрөлүк деп. Эмне үчүн оң рулдуу унааларга уруксат берилбесе, анда иностранный номер менен жүргөн, ошол эле армянский, абхазский, российский номерлер менен уруксат берилет. Анда ошонун баарын токтотуш керек да, Кыргызстанга киргизбеш керек. Ошондой эле Кыргызстанда жүргөн 300 миң унааны эмне кылабыз? Уже мына машина кирип калды дейлик. Уже колдоо азыркы реальный мындай реалдуу иштеш керек бул нерсе мененчи. Уже кирип калды Кыргызстанда 192 миң официалдуу түрдө кыргыз номери бар. Дагы 100 миң номер менен иностранный номер менен жүрөт. Аларды эмне кылабыз? Алардан да Кыргызстанга киргизбеш керек эле да. Жана ошондой эле буга чейин кирип калган 192 миң машинаны Кыргызстандан чыгарып салыш керек болчу. Мамлекет качан бул оң рулдун япошканын маселеси токтойт? Качан өкмөт ошол кыргыз унааларынын номери менен унааларын сатып алганда, компенсациясын төлөп бергенде, жана ошондой эле иностранный номер менен жүргөн унааларын Кыргызстандан чет мамлекетке чыгарып салганда, жана ошондой эле границаны жаап, башка жактан болобу, ЕСтен болобу келе турган оң рулдуу унааларды киргизбей, силер адамды өлтүрөсүңөр, рулуңар оң жагыңарда экен, Кыргызстандын территориясына кирбегиле, Кыргызстандын жолдору менен жүрбөгүлө дегенде гана токтошу мүмкүн. Ага чейин болсо, азыркы мыйзам чийки, жарым-жартылай 2015-жылы запрет кылган, бирок ошондон бери баймай кирип атат. Бул бир жагы. Экинчиси бул. Үчүнчүсү, коррупционный схемалар токтогон жок го. Мен өз көзүм менен көрдүм. Кыргызстанга унааларды алып киргизип атканын, менин көзүмчө качырып чыгарып кеткендерин көрдүм. Ал жерге МВД кызматкерлери өздөрү келгенин көрдүм. Ага эмне дейсиңер? Ошондой эле чек арадан өткөзүп жатат. Чек аранын кызматкерлери азыр ГКНБга баш ийет. Билесиңер, ага эмне дейсиңер анда? Айтор, кагаз түрүндө запрет бар, фактически запрет жок. Кыскасы, бүгүнкү сөздү, президенттин айткан сөзүн мен мынтип кабыл алдым, жана ушинтип мен түшүндүм. Жаштар жаңы машина алам деп айтпагыла, бирок иностранный номер менен Армения менен Абхазиядан, Россиядан айдап келе бергиле, бюджетке акча төлөбөгүлө, налогду төлөбөгүлө, эрежени бузуп, безопасный городдун камераларына илинбегиле, жыл сайын налог төлөбөгүлө.
деп айтты. Мен ушуну эле түшүндүм. Эгерде оңурлуу унааларга Кыргызстан уруксат бербей турган болсо, анда биз ушул иностранный номер менен унааларды Кыргызстанга алып келүүгө в итоге мейли биз азыр элди ойлоп атабыз, жана ошондой эле бюджетти ойлоп атабыз. Эгерде мамлекетке бюджетке нерсе кереги жок болсо, биз эл үчүн аягына чейин туруп, анда мейли анда кандай жол менен болбосун, анда иностранный номер, самый главный свежий, таза Кыргызстанга келүүсүн биз колдоп беребиз. Ошо. Барыңыздарга тынчтык, ынтымак, биримдик, буюрса дуктан түшпөйбүз, бул иште айна чейин чуркайбыз. Барыңыздарга ассалому алейкум.